сабак. Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Кутмандуу күнүңөр менен. Силер менен мекен таануу сабагында көгүлтүр экран аркылуу жолукканыма абдан кубанычтамын. Балдар, сабакка керектүү окуу куралдарыңарды кандап алгыла? Даяр болсоңор, сабагыбызды баштайбыз. Экрандагы сүрөттөргө көз чаптыргыла. Эмнелерди көрүп турасыңар? Бул кайсыл жерде ойлойсуңар? Ооба, балдар, бул сүрөттө биздин мекенибиз Кыргызстандын кооз жерлери, жаныбарлары көрсөтүлгөн. Эми бул сүрөткө көңүл бургула. Сүрөттөн эмнени түшүндүңөр? Ооба, балдар, ошол кооз жаратылышты алаканга салып карагандай кароо, аяр мамиле жасоо, коргоо керектигин түшүндүрүп жатат. Демек, бүгүнкү сабактын темасы жаратылышты сактоо. Бүгүн сабакта Кыргызстандын жаратылышы жана андагы коргоого алынган жаныбарлар, кооз жерлер тууралуу маалымат аласыңар. Балдар, силер кызыл китеп дегенди уктуңар беле? Ал кандай китеп деп ойлойсуңар? Келгиле анда уккула. Адамдардын жердеги ар кандай ишмердиги өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын көп түрлөрүнүн жок болушуна, айрым жаныбарлар өтө эле азайып, жаратылышта жолуктурууга кыйындап баратканына алып келди. Күн сайын жер жүзүнөн жаныбарлардын же өсүмдүктөрдүн кайсы бир түрү жок болуп жатканын окумуштуулар эсептеп чыгышкан. Жаратылыштын кайталангыс дүйнөсүн сактап калууга шашылыш чара көрүү керектигин адамдар түшүнө башташты. Кызыл китеп мына ушинтип жаралган. Ага миңдеген жылдарда пайда болуп, адамдын күнөөсү менен жок болуп кетүү коркунучунда турган жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн түрлөрү киргизилген. Китептин мукабасынын кызыл түстө болушу да кокусунан эмес. Кызыл түс коркунучтун кабарчысы. Демек, балдар, кызыл китеп бул кырсыктын белгиси эле эмес, жок болуу коркунучундагы сейрек түрлөрдү сактоо боюнча иш-аракеттердин программасы. Кызыл китепке киргизилген түрлөрдү сактоо жоопкерчилиги эң биринчи кезекте алар байырлаган аймакка жүктөлөт. Кыргызстандын кызыл китебине жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн, козу карындардын 210дон ашык түрү жана 10 корук, 9 улуттук парк киргизилген. Алар мамлекеттин өзгөчө коргоосунда турат. Балдар, силер корук дегенди уктуңар беле? Коруктар бул өзгөчө корголуучу аймактар. Мында өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсү сакталат. Жаратылыш парктары жана коруктар бүткүл дүйнөдө бар. Алардын негизинде көптөгөн жаныбарлар жана өсүмдүктөр жок болбой сакталып калат. Коруктарда аңчылыкка, балык уулоого, дарактарды кыюуга, чөп чабууга тыюу салынат. Бул жерде өсүмдүктөрдү жуулууга, козу карындарды, мөмөлөрдү терүүгө, от жагууга болбойт. Коруктарда курулуш курууга, автотранспорттун жүрүшүнө, жол салууга тыюу салынган. Адамдар коруктарга бара алышат, бирок ал жердин эрежелерин сактоого милдеттүү. Коруктардагы жаныбарларды изилдешип, кышында тоюттандырып, алардын санына байкоо жүргүзүшөт. Коруктардын кызматкерлери бак-дарактардын көчөттөрүн отургузушат. Мунун бардыгы жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн кайталангыс дүйнөсүн сактоо үчүн жасалат. Келгиле азыр коруктардагы кызыл китепке кирген жаныбарлар менен таанышабыз. Балдар, байкап көргүлөчү. Бул жаныбарлардын аттарын билесиңерби? Келгиле аттарын чогуу атайбыз. Илбирс,
манул, мензбир сууру, тоо эчки, карышкыр, варан, Орто Азия ташбакасы, сүлөөсүн. Бул жаныбарлардын баары кызыл китепке кирген. Аларга аңчылык кылып зыян келтирүүгө тыюу салынган. Эгерде кимдир бирөө уруксатсыз атып же зыян келтирсе, мыйзамдуу түрдө чара көрүлүп, жазага тартылат. Келгиле, азыр бул жаныбарлардын айрымдарына токтолуп көрөлү. Бул ак илбирс. Дүйнөдө бир нече миң гана баш ак илбирс калганы айтылат. Бул сейрек жаныбар ак илбирс кызыл китепке кирген жырткыч. Алардын саны дүйнө жүзү боюнча 7.000-ге чамалайт деп айтылат. Кыргызстанда 200-300гө жакын бар дешет окумуштуулар. Ак илбирстер байырлаган асказоолор 6000 метрге чейинки бийиктикти түзөт. Ак илбирстер өтө ыкчам секирик жасай алганы менен айырмаланат. Алар дээрлик 15 метр жерден секирип, жандыктарды кармай алат. Негизинен аркар, теке жешет. Ак илбирстер табиятта 13 жылга чейин жашайт. Бакма шартта ургаачысы 28 жыл жашаган учур да катталган экен. Ал эми бул жаныбардын аты сүлөөсүн. Анын денесинин узундугу 82-105 сантиметр. Салмагы 8 килограммдан 32 килограммга чейин болот. Алар токойлуу бийик тоолордо кездешет. Аскалардын жаракасында, тамыры корулуп калган дарактардын коңулунда жашашат. Сүлөөсүндөр аскаларга мыкты чыгышат. Кышкысын -55 градус суукка дагы чыдамдуу келишет. Сүлөөсүндө 1986 жылдан баштап атууга тыюу салынып, Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген. Эми кийинки канаттууларга көңүл бургула. Балдар, байкап көргүлөчү, алардын аттарын билесиңерби? Келгиле анда чогуу аттарын атайбыз. Ак чардак, тоодак, айры куйрук, турна, куркулдак акку, кузгун. Булар кызыл китепке кирген канаттуулар. Аларды атууга же зыян берүүгө болбойт. Себеби баары сейрек кездешкен өзгөчө канаттуулар. Алардын бири ак чардактар. Алар көлдөрдө жана дарыяларда кездешип, топ-топ болуп учушат. Кээде айдоо талааларында да азыктанышат. Кыргызстанда Ысык көлдүн жээгинен көрүүгө болот. Бирок акыркы учурда көлдөгү балыктардын азаюусунан улам ак чардактардын да саны азайган. Ал эми бул кызыл китепке кирген канаттуулардын бири болгон турна. Турналардын бою 90-155 сантиметрге чейин болот. Салмагы 2 килограммдан 15 килограммга чейин. Алар 20 жылдан 40 жылга чейин жашайт. Тоолук жаздын келиши менен жылуу жактардан учуп келишет. Мына балдар, кызыл китепке кирген жаныбарлар жана канаттуулар тууралуу билдиңер. Ал эми бул сүрөттө эмнелер берилиптир? Ооба балдар, кызыл китепке жаныбарлар гана эмес, айрым өсүмдүктөр, курт-кумурскалардын түрлөрү да кирген. Алар махаон көпөлөгү, корольков көкшемөрү, айгүлгүлү, мамыры, Семенов карагайы, грейк мандалагы, Аполлон көпөлөгү, корольков аронниги жана башкалар. Келгиле, булардын арасынан айгүлгүлүн карап көрөлү.
Дүйнөдө сейрек кездешкен гүлдөрдүн бири болгон айгүл гүлү Кыргызстандын Баткен аймагында өсөт. Айгүл гүлү жыл сайын апрель айынын орто ченинде ачылып, май айынын орто ченине чейин гүлдөйт. Башка гүлдөрдөн айырмаланып, анын гүлдөө мезгили да 20-25 күндү өзүнө камтыйт. Анын дагы бир айырмачылыгы боюнун бийиктиги 1–1,5 метрге чейин өсөт жана тоонун күнгөй эмес тескей капталында өсөт. Анын гүлдөгөнүн көрүү үчүн Кыргызстандын эле эмес, башка чет өлкөдөн да кишилер келишет. Мына көрдүңөрбү балдар, мекенибиз мына ушундай түрдүү кооздуктарга бай жер. Бирок тилекке каршы аны сактоого келгенде айрым каталарды кетирип жатабыз. Адам бул жаратылыштын бөлүгү. Адам жаратылышка кетирген зыяндарынын бардыгы ага булганган суу, ууланган аба, тамак аш аркылуу кайра келет. Адамдар эрежелерди сактабастан бактарды кыйышат, мал жайышат. Мына ушундан улам Кыргызстанда карагай токойлору азаюуда. Өлкөнүн түштүгүндөгү жаңгак токой жоголуп кетүү коркунучу бар. Ысык көлдүн айланасындагы бадалдар азайып баратат. Бадалдар жана токойлор көптөгөн жаныбарлар менен канаттуулардын жайы болгондуктан, аларды жок кылуу ал жерде жашаган жаныбарларга чоң зыянын тийгизет. Балдар, жаратылышты сактоо үчүн адамдар эмне жасоосу керек? Келгиле бир нече кеңештерге кулак салгыла. Булганган сууну көлмөлөргө куюуга болбойт. Атайын тазалоочу жабдыктарды куруу керек. Фабрикалардын жана заводдордун морлоруна зыяндуу заттарды абага чыгарбаган атайын чыпкаларды орнотуу зарыл. Автомобилдердин абаны булгабаган жаңы кыймылдаткычтарын жасоо керек. Өзүңөн кийин таштанды калтырба. Отурган жериңди тазалап кет. Бир бак кыйсаң, экинчисин отургуз. Жаныбарларга аяр мамиле жаса. Балдар, жаратылышты сактоо үчүн дагы кандай иш-аракеттер жасоого болот? Өз оюңарды айткыла жана аны ишке ашырууга аракет кылгыла. Ошондо гана жаратылышыбызды ушундай кооз боюнча сактап кала алабыз. Балдар, эми бүгүн сабакта алган билимдериңерди пайдаланып, кийинки суроолорго жооп бергиле. Сейрек кездешүүчү жана жоголуу коркунучундагы жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн тизмеси жазылган китеп кандай китеп деп аталат? Ооба, кызыл китеп деп аталат. Кийинки суроо: кызыл китепке кирген бул жаныбар эмне деп аталат? Ооба, ак илбирс деп аталат. Ал эми кызыл китепке кирген бул канаттуу эмне деп аталат? Туура, бул канаттуу ак чардак деп аталат. Өзгөчө корголуучу аймактар болуп, өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсү сакталган жер эмне деп аталат? Ооба, корук деп аталат. Дүйнөдө сейрек кездешкен гүлдөрдүн бири болгон айгүл гүлү Кыргызстандын кайсы аймагында өсөт? Айгүл гүлү Кыргызстандын Баткен аймагында өсөт. Азаматсыңар, суроолорго туура жооп бере алдыңар деп ойлойм. Балдар, эми сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн сабакта эмне үйрөндүңөр? Ооба, кызыл китеп, корук деген эмне экендигин билдиңер. Кызыл китепке киргизилип, коргоого алынган жаныбарлар, канаттуулар,
өсүмдүктөр менен таанышып, алар тууралуу маалымат алдыңар. Жаратылышты коргоого карата ар кандай кеңештерди, көйгөйлөрдү чечүү жолдорун таптыңар. Ушун менен бүгүнкү мекен таануу сабагыбыз аягына келип жетти. Силер менен бир сабак бою бирге болгонума абдан кубанычтамын. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө саламатта болгула.